Саламатсыздар, урматтуу телегөрүүчүлөр. 5-де 5 программасы. Анын алып баруучусу мен Керим Айдаров. Биз бүгүн жазуучулар союзунун дегеле маданияттын бүгүнкү жана кечээки акыбалы жөнүндө кеп козгойбуз. Ошону менен биргеле баягы чубактын чуусундай чубалган мурдакы жазуучуларга берилген 50 миллиондун тегерегинде дагы кеп сөз козголот. Анда эмесе биз берүүбүздү баштай берели. Адегенде биз конокторубуз менен тааныштырып алалы. Бүгүн бизде конокто Мамлекеттик китеп палатасынын директору Койчуман Момункулов, кыргыз эл жазуучусу Асан Жакшылыков агабыз, жазуучу Жылкычы Жапиев агабыз, жазуучулар союзунун төрагасынын орун басары акын Тынчтыкбек Нурманбетов агабыз. Урматтуу коноктор, куш келипсиздер. Анда эмесе биз кеп ороолун баштай берели. Дегеле биз өткөндү эстебей туруп, бүгүнкүнү кеп кылыш кыйын деп ойлойм. Айтыңыздарчы, мурда Союз учурунда дейличи, жазуучулардын абалы кандай эле, жазуучулардын кадыр баркы кандай эле, алар кандай идеологияны жүргүзчү эле, анан бүгүнкү абалы кандай? Ушул жөнүндө кеп сөздү баштайлы. Асан ага, улуу катары сизден баштайлычы. Эми албетте Советтер Союзу бар кезде айрыкча Сталиндин доорунан баштап Сталин премиясы, Ленин премиясы деп чыгарылып, андан башка жанагы жазуучулар союзунун кандай кылганда жазуучуларга камкордук болуп, ошол система иштеп кете турган система бар эле да. Мисалы, СССР жазуучулар союзу деген чоң кадыр барктуу бүт Советтер Союзунун жазуучуларын мындай жардам берип турган, ошо мүчө барыбыз ошол союздун мүчөсү болчубуз. Бул Кыргызстан жазуучулар союзунун мүчөлүгүнө кабыл алчу эмес, СССР жазуучулар союзунун мүчөсү деп эсептегенден кийин анан жанагы жалпы камкордуктан жазуучулар мамлекет жардам берип турчу. Мамлекет бир жагынан идеология катары мындай көзөмөл салып турчу. Экинчи жагынан жазуучулар союзунун өзүнүн дагы түзүп алган чоң нерсеси бар болчу. Мисалы, бюро пропаганда деген бар болчу. Ал бүтүндөй жазуучуларды эл менен байланыштырып турган. Жазуучулар элге барып, ошол жерден өзлөрүнүн чыгармаларын окуп, анан ошол жерден өзүнүн бир эмгеги үчүн электорлор каражат алгандай жазуучулар союзунун бюро пропагандасы каражат алып келип, анан ошондон айрым бөлүгүн жазуучулар алып турчу да. Андан башка гонорарный система, китеп чыгаруу системасы бар болчу. Ал китеп чыгаруу системасы Госком издат аркылуу тейлөнчү, бирок жазуучулар союзу сунуш берчү. Моунча жазуучунун баланча китеби даяр болуп калды. Анан ошону тиги 1 жыл 2 жыл мурун пландаштырып, мына Жылкычы Жапиев менин замандашым ошол Кыргызстан басмасында аябай көп жыл иштеди. Ушундай тартип бар болчу. Үчүнчүдөн литературный фонд СССР деген бар болчу. Ал жазуучулар союзунун секретариатында ошол лит фондунун жетекчиси, секретарлардын бири болуп эсептелчү дагы. Анан ошол секретариатта чечилген маселенин баардыгын ал ошол мисалы дом творчества куруш керек болсо, же болбосо жазуучуларга чыгармачылык жактан колдоо көрсөтүү керек болсо, же болбосо ошо китеп чыгарууга жардам керек болсо, дагы творческий период деген бар болчу. 1 ай чыгармачылык баягы эмеге отпускага чыккан убакта жазуучулар арызын жазып, ошо элит фонддон айына 150 сом берип турчу. Ал 150 сом деген аябай 1 айга чоң акча болчу. Мына ушундай система бар болчу. Мына дом творчествого бар болуп, жайдыргычтыр жатып алып, ал жерде штатты элит фонд СССР ачып койгон. Ошон менен жазуучулар тиги энемете баштаган болчу. Андан башка мисалы жазуучулар союзуна үй курдуруп берчү. Мисалы тиги Тоголок Молдо паркынын маңдайында 3 этаж биздин классиктер турган, Бейшеналиев турган, Сооронбай Жусупович турган, Саякбай Аксакал баш болуп турган үйдү ошо СССРдин элит фондунун акчасына курулган. Андан башка жанагы Алы Токонбаевдин музейи болуп турган жер, бу дагы СССРдин элит фондунун эмесине курулган. Андан башка мына биздин жазуучулар союзуна
Асынаға. Иә. Азыр бұл ушул Литван адаби фонд. Жоқ, адаби фонд емес. Мен могу жерде айтып отам. Мына Собминдин атайын распоряжениясы менен Пушкина 70 деген үйдү Жазуучулар союзуна өкмөт менчик катары берген болчу. Мына менде ошол өкмөттүн мына ушунун баары бир системный камкордук болчу да. Бул Пушкин 70-деги үй азыр менчиктеп кеткен турабы? Бул маселе боюнча анан айтылабыз турабы? Ооба. Жылкычага айтыңызчы, мына ошол мурдакыны бир аз эске салып коюңуз, анан кийин. Эми жазуучулар эл айтып жүргөндөй азыр эң кедей, эң баркы жок. Союз учурунда бай эле, адамдар болуп калды. Ал эмес, айрым жерлерге караганда мен жазуучумун дегенден уялып калдым. Себеби азыр элдин көбүнүн оюнда ким бай болсо, кимдин колунда болсо, ошол барктуу болуп калды. Эми ал маселен мен да өзүмдү жазуучумун деп мактанбайм мен, да? Мактанбайм. Мен эч убакта эчтеке сурабайм мен, да? Мен мынакей жазуучумун, мага жардам бергиле деп да. Анткени менин достоинством орусча айтканда да ошол сурангандан бийик турат. Мен өзүмдү ошондой деп эсептейм да. Ар ким өзүн ошондой деп эсептейт. Жалаң эле мен эмес. Анан бул жазуучуларга эгерде азыр бардык жерлерде басмаканаларынын баары тең менчик, да? Менчик. Аларга акча гана керек. Акчасын төксө, ал эмне десе да чыгара беришет да. Аларга баары бир, анткени бизнес бул. Азыр мамлекетте эч кандай гонорар бербейт. Ал эми мамлекетте, Союзда, я? Мамлекетте жок да. Анын баары тең түбүнө чейин жок кылып салышкан. Мамлекет каржылаган басмалар болбосо, бул эч убакта бул маселе чечилбейт. Себеби биздин элдин менталитети жанагындай меценаттарга бышып жетил элек. Ооба. Тыштагы. Азыркы Жазуучулар союзу кандай иштеп атат? Эмнеси менен кемчилдиги бар, эмнеси менен баалуу барктуу? Эми жогоруда сөз болбоду. Эми өзүңүз айткандай азыркы абал өтө мышыгыйлай турган абалда. Айталы турган жайыбыз. Азыркы учурда бизге чейин миллион эле карызыбыз. Комугун алдык акы төлөгөнгө гана азыр 1,3 миллион болуп калды. Кандай немеси акысын? Коммуналдык акы гана, ал бекер, ана жанагыдай камкордук бөлүү жөнүндө маселе жок. Эми ойлоп отуруп өтө кээде капа болосуң да. Эми мамлекеттин түркүгү болгон анын маданияты менен адабиятыбы, руханий дүйнөсү, манас руханий дүйнөсү туу чогуз дейбиз. Чыңгыз адамдын алпы деп атабыз. Мына өттү ал жөнүндө анан ара кайтармын. Башка жакта кандай белгиленди. Анан эми жазуучулар, мен жазуучу жаш кары дебей байкуштар иштеп атышат. Ал эми колунан түшкөн жок. Эл жазуучусунун эл акынан баштап катарда жаштарына чейин. Бирок ошого ай, сен кандайсың? Абалың кандай? Сен деле ошо биздин коомдун мүчөсүң. Сен деле ушул биздин мамлекетке бир колуңан келген жакшылыгыңды жасап, ырың аркылуубу, кара сөзүң аркылуу, драмаң аркылуубу, же жакшы эле ниет пейил кутуң аркылуу дегенде өтө кыйын маселе да. Мына саясат, илим жана чыгармачылык дегенде үңкүрдө болсо үйүң болушу керек, үстүңдө кийимиң болушу керек. Сиздерде үйүңөр жок? Үй эмес, эч нерсе жок, айтып атпайм. Ал 2 кабат үй ижарага берилген да, багы. Баягы Союз учурундагы эми жогоруда мен эми Союз учурунда сыймыктанып жүрчүбүз да. Алыкелерди, темекелерди көргөн аркасын аңдып басып, чигелерди көрүп, ой, ушу жазуучу турбайбы? Ушулар тамак ичетпеген дечим, чын айтайынбы? Анан алардын кадыр баркы коомдо орду. Эми укмуш эле да. Себеби ошондой мамиле, камкор мамиле бар эле да. Ушул жерден тактап коелучу. Мамлекет сиздерге азыр баягы акча бөлөбү? Жок, акча эмес, айтып атпаймынбы? Казынадан каш айтып сызып салышкан. Андан башка бир тыйын бир жерде жазуучулар союзу деген белги жок. Каржылана турган жерден.
Көрдүңүзбү? Бүгүн Кыргызстанда элдин көкүрөгүндө рухий дөөлөт азайып баратат да. Эгерде мен Фейсбуктан окуп калам, акындардын укмуштай сонун ырлары чыгат. Жата калып окуйм. Тим эле укмуштай сонун. Атаң көрүп ошону көбөйтүп, илгеркидей кылып элге жеткире турган болсок, балким жакшы болот беле дейм да. Мына сиз Китеп палатасынын директору болуп атасыз. Китеп палатасы эмне иш кылат? Китеп палатасы бул басмадан чыккан китепке журналдарды каттоодон өткөрүп, атайын ыйгарым номер берип, эл аралык дүйнөлүк басма каналлардын тиркегине киргизет. Чыккан китептерди архивге алат дагы түбөлүк сактайт. Негизги милдет ушу статистика, учет, биз китеп чыгарбайбыз. Бирок бүгүнкү күнү жалгыз мекеме ушу китеп тармагында жазуучулар менен байланыш болгон тармак өкмөттүн курамын мамлекеттик деген аты бар Китеп палатасы гана калды да. Жазуучулар менен кандай алакаңыздар бар? Жазуучулар баары менен эле алакабыз бар. Анткени бүгүнкү күнү жазуучулар баары китептерин өздөрү чыгарышат, өздөрүнүн каражатына чыгарышат дагы. Бизге архивге тапшырганда өздөрү алып келип беришет. Бүгүнкү күнү мен жазуучулардын абалын айткым келет. Жазуучулардын абалы өтө эле оор чындыгында. Мына жакында эле бир жазуучу аксакал кишиге чалып абалын сурасам, абалыңыз кандай десем, кандайын сурайсың? Алайын десем көмүр кымбат, албайын десем өмүр кымбат деп жооп берди. Ушун менен эки сабын менен баарын айтып койду дейм да. Көп жазуучуларыбыз бүгүнкү күнү абалы өтө оор. Мисалы жана эл артисттери, эмгек сиңирген артисттер деген алар бир театрларга катталып коюп, айына бир аз роль ойноп туруп, бир айлык алат экен, 5000 сом болсо дагы, 10000 сом болсо дагы. Бүгүнкү күнү жазуучуларыбыз, эл акындары, эл жазуучулары дегендерибиздин иштээр жери жок. Анткени басмакана жок, издательстволор жок, редакция деген жок. Гезит, басмакана, издательствонун баары менчик болуп кетти. Алардын кызыкчылыгы жок да бул кадрларда. Ооба, сиз иштебейсиз. Иштебейм, үйдө. Жылкычага сиз да иштебейсиз. Пенсия аласыздар да? Канча? Пенсиями эме тиги бир жалпы пенсия 9000ге жетти. Эл акыны, эл жазуучулугу багы бир дагы 100% кошот. Ошол 18-17-нин тегерегинде. Жакшы экен, шүгүр экен. Бул баары бир жазуучулар. Бирок бул маселе кийинки кезде дагы закондук, мыйзамдык түрдө абдан зыяндуу иш болуп калды. Могу кийинки 5 жылдыктын ичинде. Себеби жанагы кийинки союздан наам алган кишилерге, мына заслуженный деятель дегендерге, народный алгандарга эч кандай неме кошумча жок, мындан ары берилбейт деп коюшту. Анда эч кандай? Ооба, ошентип коюшту. Эгер иштесе гана эмгек сиңиргендерге 2,5 миң иштесе. Сиз айткандай, эгер театрда эл артисти болсо 5000 алат. Иштебесе жок. Жазуучулар иштебейт да. Пенсияга кошулабы? Пенсия кошулган ошо да. Мурда жакшы системаларда эл акыны, эл артисти болсо 100% кошулчу. Азыр иштесең 5000, иштебесең жок. Мен мына мисалы алсак, мына Кыялбек Урманбетов деген кыргыз эл акыны бар, белгилүү акын. Бүгүнкү күнү ал мына пенсиялык куракка эми келди да. Азыр ал бир 20 жылдан бери, акыркы 20 жылдан бери иши жок. Бүгүнкү күнү ал пенсия чыкса бир 1000 сомго жетпеген акча чыгат да. Эч кандай кошумча эч нерсеси жок. Бирок эл акыны. Бул союз 700 сом менен чыккан. Пенсияга чыкканда. Анан жанагы тиги Бакиевдин заманында ушул бир пенсияларды 2 эсе көбөйтүп берди 2 жолу. А кишини жамандап деле атпайбызбы? Бирок бул киши ошол жазуучулар союзуна менин түшүнүгүмдө бир топ камкордук кылды. Ошол убакта бөлчү, каражат жардам берип, миллиондон жылына миллиондон бери 3 миллион бериптир. Эжегеде бериптир. Ошондой Атамбаев. Атамбаевдин учурунда жок болуп калды. Жок, айтып атпайбы. Эмнеге? Бая кызыгы Атамбаев өзү жазуучуларга жакын киши эле. Илгери жазуучулардын менен бирге жүргөн, анан кандай ошо ичинен көрүп жүргөн, тагдырлаш болуп жүргөн кишилерге бербей койгон кызык болуп калат экен да. Эмесе билесиң да, тиги токойду кыйган балтаны сабы деген сөз бар эмеспи? Багы тиги темирди эметип алып турган балтанын сабы өзүбүздүн жыгач барып кыйып атат деген сөз бар эмеспи? Ошонун сыңарындай эми Алмаз Шаршеновичтин дагы жазуучуларга
балким ичара таарынычы бардыр. Же а кишини биз жазчылар колдобой койгондурбуз. Же жазчылар тиги кабир өзүнүн ички бизди түшүнбөгөн жактары бардыр. Бирок түшүнүш керек эле. Себеби бүгүнкү кийинки чыгармачылыгында бир гитара менен ырларды чыгарып, чыгармачылык деген эмне экенин жан дүйнөдөн өзөктөн чыга турган бир жагы керемет, бир жагы аябай түйшүктүү нерсе экенин өз башынан өткөрдү да. Жок, бая ушул жерден кеп орол келип калды. Атаңгыр бая бул жөнүндө баштабай эле коелу деди эле, баары башталып келе турган болуп калды. Атамбаев, Асан ага, сиз мына жакшы билесиз, Арашан жазуучулар үйүн менчиктеп алды деген кеп чыкты. Нооруз деген чайкана кафе бар экен деп атты эле, аны менчиктеп алды деген сөздөр чыкты эле. Анан баягы илгерки 50 миллион рубльду сиз экөөңүздөргө байланыштырып жүрүшөт. Ал кезде сиз жазуучулар союзунун төрагасы болгон экенсиз, Ушул жөнүндө кеп калчы, кеп урол келип калды, ошону баштап алды. Мейли, мен эч убакта сүйлөнө турган сөз болгондон андан качып каяка барат элем. Бул маселе жанагы жазуучулар союзунун тарыхында бир перестройка деген башталгандан баштап, өзүбүзчө мамлекет кура баштагандан баштап бир туура эмес нерсеге түшүп кеттик. Мүмкүн ушу шыкактаган иштер болду, жазуучулардын ичин бускан нерселер болду. Аны тарыхтагы окумуштуулар изилдер. Бирок бизде 9-съезд СССР жазуучулар союзу тиякта бөлүнүп, СССР бөлүнүп, анан тиги Кыргызстан жазуучулар союзунун 9-съездин март айында 28-30-на чейин өткөрдүк. 91-жылы. Ошондо биз өзүбүзчө мамлекеттин жазуучулар союзу деп түзүлдүк. Менде турат могу жерде ошол биздин курултайда, мындайча айтканда, эгемендүү Кыргызстандын биринчи курултайында биз устапты кабыл алдык. Устапты кабыл алдык дагы, анан ошол устап менен жашай баштадык. Ал устапта тиги жазылып турат. Мен анан дагы керек болгондо, эгер сиздер кызыксаңыздар, устаптын эмесин алып келдик. Ошол жанагы литературный фонд Союза писателей. Литературный фонд Союза писателей өзүнчө хозяйственный жана чарбалык иштерин жүргүзүүгө укугу бар, бирок под отчетом Союза писателей деп жазуучулар союзунда жана СССР жазуучулар союзунун карамагында деп съезд кабыл алды. Ошол эле учурда тиги Кыргызстан маданиятына эме чыкты, тиги ошол съездин кабыл алынган Кыргыз жазуучулардын адабий фондусу дегендин уставы деген документ чыкты. Муну ким чыгарат? Муну съезд кабыл алынган деп чыгарды. Аны тиги ошол убакта иштеп аткан Атамбаевдин командасы ошондой документ чыкты. Ал эми съездге ал документ кирген эмес. Мына бу жерден ушундан карама-каршылык, биринчи карама-каршылык. Ушуну такталалы. Жана адабий фонд, Лит фонд деп атпайлыбы? Лит фонддун ошол кезде төрагасы ким эле? Төрагасы СССРдан эмеси боюнча, СССР боюнча ким болчу тиги? Бар, жок, ошол мынакей мен ала келдим. Лит фондунун Николай Горбачев деген. Николай Горбачев бул СССР Лит фондунун төрагасы. Ошого Чыңгыз Айтматов тын колу менен документ кеткен. Бул 23/01/89-жылы болгон окуя. Ошол Лит фондунун төрагасы Султанов Омар болчу. Ал эми төраганын орун басары, заместитель правления Лит фондунун, анан Лит фондунун директору болуп Атамбаев болчу. Атамбаев сунушталган. Чилендери болуп, мына Байзаков Түмөнбай деген аксакалыбыз, Кадыров Абзи, Жунушев Каныбек, Мырзабек Тойбаев, Мукашева Роза, Никитенко Александр, Жуманазаров Кулайберген, Токомбаева Светлана, Жакыпбек Вашым, мына ушулар президенттин Лит фонду СССР жазуучулар союзуна Кыргызстандын Лит фондусунун учуру ушулар тейлеп турганда, мындай айтканда, жанагы съездге чейин. Эми ушул Лит фонддун мындай маңызын чечип алалычы. Лит фонд бул адабий фонд деп кыргызча турабы? Бул жазуучулардын байлыгын, бардыгын кармап турган уюм болгон, Себеби
ошол илит фондуда Кыргызстан менен госпландан каражат бөлүнүп реконструкция, Кыргызстандан өкмөтүбүз жардам берген. Андан башка жанагы штатный единица деген бар эмеспи? Ошону кармаганга илит фонду акча каражат бөлүп турган. Билдиңизби? Ал эми Ноурус болсо, аны тиги Рустамбеков 1-май райондун акими эмес, ал убакта исполкомунун болуп турганда Атамбай ошол жерде ошонун орун басары болуп турган экен. Анан ошол ким Рустамбеков Ноурусту 150 миң сом болсо керек божомол менен ошол акча менен Жазуучулар союзуна өткөрүп бердик деп, ана Чыңгыз Төрөкулович өзү барып ачып, бери жактан баягы ремонт бүтпөй калган ишти ошол горисполкомдун замы болуп туруп, анан биз өткөндүктөн Атамбаев тиги Ноурусту өткөрүп, мына жазуучулардын адабий клубу ачылды деп эме кылган, тиги ачканбыз Чыңгыз Төрөкулович. Анан биз жазуучулардын юбилейлерин, жанагы майрамдагы тиги жазуучуларды куттуктоолорун, ушундай иш-чараларыбызды ошо Ноурузда өткөрүп жыргап калган эдик да. Бул жагы. Анан эми жанагы кредитти маселесин айтайынбы? Ага чейин. Арашан деген жай бар эле жазуучулардын. Ал кандай эмне болгон? Ошонун жайын айтыңызчы сиз. Бул Арашан чыгармачылык үйү, бул билбегендерде, чынын айтканда да, ал иш менен аралашпагандар, аны ушу кийин Чыңгыз Төрөкуловичтун убагында берилди, ошо салынды дейт. Бул илгери эле салынган бул. Бул тиги анда Жазуучулар союзунун биринчи секретары Теңдик Аскарович болчу. Ошо киши Турдаган Усагалиевичке кирип, ошо жерден жер алган. Жер алып туруп, ошондо мен анда Алатоо журналында иштечүмүн. Жазуучулар союзунун правкому болчумун. Анан кийин Кыргызстан маданияты, литературный Кыргызстандагы иштегендердин баарыбыздын субботага чейин субботникке барганбыз биз. Ошол жерде өгүздүн белинде болгон таштар бар болчу. Ошолордун баарын оодарып салганбыз да. Анан негизгиси, мен сиздин сурооңузга түшүндүм. Бул Адабий фонд деген бул коомдук мекеме. Коомдук мекеменин мүлктөрү эч убакта приватизация болбойт. Андай мыйзам жок. Да? Бирок приватизациялашып кетти. Ошодо Арашандар, маселен да, Арашанга азыр жазуучулар барып туруп эш алып атышат. А жерде кыштык жайда жашап аткандар да бар. А кожоюну ким бүгүнкү Арашандын? Муну бул азыр эмеде Адабий фондтун карайт да, азыр Адабий фондко карайт. Бул Жазуучулар союзуна карабайт. Адабий фонд барбы азыр? Адабий фонд бар. Азыр мен айтып берейин. Жазуучулар союзуна карайбы Адабий фонд? Беден Асакан абдан туура айтты. Жанагы Тоголок молдо паркынын бет маңдайында ошону Литфонд салганда, Адабий фонд дагы бир топто. А бирок азыр Адабий фонд менен Жазуучулар союзу эки башка мекеме, эки башка бири-бирине башайбайт. Карабай калды. Бири-бирине башайбайт. Адабий фонддо ким жетекчи? Эки бөлөк. Таптаса Адабий фонддо ким жетекчи азыр? Ким билет? Ушундай да. Анан кийин бул да Арашанда азыр Арашан кыштык жайда иштейт. Жазуучулар барат, 3 мал тамагы бекер, чоң бөлмө, анан кийин бардык эме бар, шарттары бар да. Ошол жерде жашап, анан кийин жазып жүрүшөт да. Мен бир документальный топтоп коюп. Азыр муну жан тактала тынчтага. Ошол Адабий фонд азыр каякта? Сиздерге кирбесе ким анын жетекчиси? Адабий фонддун директору жазуучу Касым Кушубеков. Булар өзүнчө бөлүнүп кеткен, туурабы? Ооба. Ким бөлгөн муну? Мен так билбем, бирок Адабий фонд бизге карабайт. Алар өздөрүнчө уюм, өз алдынча мекеме катары эсептелинет да. Ал эми Арашан. Арашандын кичине үлүшү бар. Толук бойдо 10 киши болуш керек болгону. Барып тамактанып турат да. Анан ал деген түрк туугандардын жанагы лицейби, ушундай бир жанагы болочок имамдар даярдаган балдар окуйт да. Анан ошо азыркы учурда. Анан экинчи кабатында 10 орун бар. Анан Адабий фонд менин билишимче, угушумча ошо жана карыганбы, шарты 60 кишиге ай сайын 1000 сом
неме берет экен, тиги стипендия берет экен. Адаби фондга акчаны каяктан алат эми ал? Эми ошол Адаби фонддун жетекчисин сураш керек да. Маселен биз аларга бермекчибиз, Союзда акча жок. Арашаны менчиктешип кеткен да. Ал айтып атпам, ошо түрк туугандарга карайт болуш керек да. Бирок кичине үлүшү бар. Жок, түрк туугандарга карабайт. Себеби бул 10 жылдан баягы тиги Арашандын тиги союз курагандан кийин түрк туугандарга келишим менен баягы алардан каражат алып, Муравия деген фонд беле эсимде жок. Себеби менде бир документ бар, документтер бар. Ошол фонд менен келишим түзүп койгондагы, анан жанагы бул киши айтып аткандай элит фондуга каражат берсе керек. Бирок ал келишимди көргөн киши жок. Ал канча акча түшүп атканын эч бир жазуучу дагы Жазуучулар союзунун секретариатында билбейт. Эми мына могу жерде менин колумда Международное сообщество писательских союзов деген Союзы писателей Республики Кыргызстан справка турат. Мындай деп жазып атат. Международное сообщество писательских союзов сообщает, что Дом творчества писателей поселка Арашан Аламединского района в Кыргызстане находился в собственности Союза писателей СССР до 1992 года. В 1992 году объекты республиканского значения были переданы в собственность и Республиканским союзом писателей. Жазуучулар союзуна берилген деп атат. Көрдүңөрбү? В том числе Дом творчества писателей в поселке Арашан был передан в собственность Союза писателей Кыргызстана. В общественном классификаторе предприятий и организаций Дом творчества писателей в Арашан в Кыргызстане имели следующие коды. Код Министерства Союз писателей 5522 дейт, код территории 3309 дейт, код отрасли дейт 91610, код Дом творчества 480, 4 миллион 803 235 деген мындай чыкканда СССРда мүлктөр капталгандын тартиби менен бул Жазуучулар союзунун менчиги деген болгон. Жок, болгон да? Жок, өткөрүлүп берилип атпайбы? 92-жылы. Азыр ал карабайт да. Бизде жок болот. Азыр демек кимге карайт азыр? Азыр жанагы коомдук, бу жакем айтып өткен коомдук деген Адаби фонд дегенге карап ошонун колунда жүрөт. Адаби фонд ким ал? Жакында баарынан кызыгы жанагы дагы ушул маселени Азаттык радиосу тактаптыр. Ошондо госсекретарь болуп иштеген, Жазуучулар союзунун секретары болуп кеткен Осмон Акын Ибраимов кайра баягы бир убакта союзду бузуп алып, кайранан ошол Осмон Акын Ибраимовдун заслугасы менен кайра жазуучулар бириккенбиз. Ошол киши эми мүлкүн дагы эмет изилдептир. Ошондо айтты. Бул Атамбаевдин менчигине айланып кеткени албетте ал кишиге уят иш деп. Осмон Акын жанагы Эленора Бейшенбек кызы дегендин эмеси берүүсүндө карап көрсөңүздөр, Осмон Акын Ибраимович ошентип авторитетин айтты. Демек, бул Дом творчества могу эки документ Жазуучулар союзуна таандык болуп тургандыгына карабастан азыркы кезде бул киши айткандай менчиктештирип кеткен жагдай сезилип атат жанагы сөздөргө караганда. Бирок биз муну Жазуучулар союзунун сиз сурап койсоңуз болот. Сиз сурап койсоңуздар болот. Мына документин карап коюш керек. Мына Жазуучулар союзунун бир жетекчисине мен берейин. Юридический мынакей. Муну силер да кызыгып көргүлө. Эң жакшы онун. Сурап көрсөңүздөр болот. Сурап көрсөңүздөр болот. Эми ошо жана Норуз деген, бул жазуучулардын байлыгы болгон да, туурабы? Ал да жоголуп кетти, туурабы? Ал Норуз каерде жайгашкан эле, ким алып кетти аны, ушунун чоо жайын ким билет? Мына мен айтып берейин. Себеби мен ошол иштеп калгам да. Иштеп калгандан кийин Новрусту мына пакет документтерди алып чыксак, Кыска айтыңыз, кыска. Анткени убактыбыз документ айтпасак, документ аркылуу айтпасак, бул чуунун башы ушунда болуп атпайбы? Кыскараак кылып айтыңыз. Мына могу эки жерде Кыргызстан Жазуучулар союзунун бланкасына жазылган Кыргыз Республика мамлекеттик мүлк фондусунун төрагасы вице-премьер Эсенгул Мурза Касымовичке жазган биздин Жазуучулар союзунун могу экиндей башкармасынын мүчөлөрү толук кол койгон. Негизинен аны текшерүү комиссиясынын
мүчөлөрү толук кол койгон документ турат. Ошондо мындай деп талап кылып атат. Республиканын мамлекеттик фонду тарабынан 12 ноябрь 1992 жылы номер 337 Новурой адабий клубунун менчиктештирип чечип алышыптыр. Ошондо аталган чечимге ылайык жазуучулардын адабий фондусуна 10% каралып, өздөрүнө Новурустун эмгек коллективине 51%, форум илимий өндүрүштүк бирикмесине, бул жана Атамбаевдин форум деген атактуу ишканасы 19%, 1 май акимчилигине 20% ажыратып берилген. Бул Новуруз адабий клубу жазуучулардын колунан биротоло чыкты деген кеп. Себеби 10% бизге калтырылган экен дагы. Ошого биз жазуучулар мындай протест жазганбыз. Анан Атамбаев биз тиги съезд чыкырам деп туруп, мына ошол постановление турат бул жерде мамлекет. Ошондо азыр туруп туруңуз. Жанагы адабий фонд менен форум бир эле кичиник болуп калабы же адабий фонд Атамбаевка карабайбы? Адабий фонд дегенде эгер бу жылкы Чапиев туура айтса, коомдук уюм болсо, а жерде да бир жазуучулар кошумча учреттүү болушу мүмкүн. Эгер чын эле адабий фонд болсо. Эгер биздин устав боюнча алып келгенде, адабий фонддун учредители жаңы закон боюнча мына жазуучулар союзу болуш керек болчу. Бериш керек болуп атат да бул жерде. Жазуучулар союзунун адабий фонду деген башка нерсе. Бул мүлктүн баары ошо жазуучулар союзунун адабий фондуна тийиштүү болуш керек болчу. Бирок бул жерде Атамбаевдин кылганы бул адабий фонд жазуучулардын адабий фонду деп өзгөртүп, союз дегенин алып салып жаза койгондагы жаналардын баарын алып кеткен. Мүлктү кошо алып чыгып кеткен, союздун көзөмөлүн алып койгон да. Менчиге болгон ээлигин алып койгон. Такатар жүрүшү да. Анан пленум алганчылык ушул жерде. Пленум болуп, ошондо жазуучулар бу Атамбаевди эметкенде, тиги пленумда жоопкерчиликке айт, эмне болду, эмне үчүн 10% жазуучуларга калып, Новуруз эметип калыш керек дегенде, бул киши элдин алдында барып туруп 40%ке көбөйтүп келдим деген. Анысы чын. Мына 40%ке көбөйткөн. Анан ошол пленумда эсиңиздерде барбы? Жеке балким мен 60%ке чейин жетсем дагы, бул литература Новуруз клубу 51% болгондон кийин ээси жазуучулар болуп калат да. Эң жок дегенде жазуучулар союзу болбосо дагы жазуучулар болуп калыш керек да. Мына ошол 60% азыркыга чейин тагдыры чечилген эмес. Бул дом творчествону биз сатып алыш үчүн, себеби могу жерде Рустамбеков бизге жазуучулар союзуна бердим. 170 миң сомго курулду. Анан муну мен жазуучулар союзуна бердим. Эми ушуну сатып алгыла дегендей эме кылгандыктан мен элит фонд эстир жазуучулар союзуна кат жазып, анан могуреки 3 нерсеге ошол убакта литературный фонд Кыргызстан дегенибиз да кыйналып аткан. Ала тоо дегенибиз да кыйналып аткан. Бул экөөнө 100 миңден акча, анан 3-чү пунктунда мында жазылып турат. На выкуп здания литературного клуба Новруз 150 миң сом 1000 рублей бердик деп мына чечими чыгып турат. Демек зданияны ошол Москвадан келген акча менен биз Атамбаевдин мекемесине которгонбуз. Ал убакта биз ойлоп жүргөнбүз, литературный фонд жазуучулар союзунун элит фондусу экен деп. А көрсө жана съезден баштап жанагындай жасалма съездге кирбеген устав менен аны маданиятка жарыялап, муну съезди кабыл алды деп туруп, мындайча айтканда бир Атамбаевдин мындайча айтканда съезди жазгырып кеткен уставы менен ушул күнгө ушундай акыбалда турат да. Жанагы ушу Новруз кайерде жайгашкан? Демек буну биз акчасын бергенден кийин Москва көчөсү менен Тыныстан. Москва көчөсү менен Тыныстан көчөсүндө. Муну биз жазуучулар союзунун эстерден акча алып туруп, Новрузга акчасын бергенден кийин эме өткөзүп алгыла деп мына тиги Первомай районунун каты турат. Өткөзүп алгыла бул деп Осмон Акын Ибраимов барып, жана Осмон Акын Ибраимовдун билгени жакшы бул катта турат. Обратился секретарь союза писал Осмон Акын, который было согласован данный передача деп бизге өткөзүп бергендиги жөнүндө
бергенге эметкен каты турат. Ооба, Мына ушинтип бул история анан жанагы акыркы жолугушууда Осман акын жанагынтип айтып атпайбы, бул менчиктештирип кеткен деп. Жана мен жанакы сиз жакшы тактоо киргизип атасыз да. Мурдакы Литфонд менен кийинки Литфонддун ушундай өзгөрүүсүн сиз кайдан билесиз? Ал бул жерде бар документтер турат. Асана кайда. Жана Союз дегенди алып салып туруп эле Литфонддун, Ооба, Союз деген сөз жоголгон, ошол менен бул жеке менчик иш гана болуп кеткен да. Эми баягы чубактын чуусун эми баштайбыз. 50 миллион рубль илгери алган боюнча ушул бир топ талаш болуп кетет да, туурабы? Муну тактаган киши дагы жок, бирин-бири күнөөлөп атабыз, бири-бирибизге күнөөлөп атабыз да. Асанага, сиз ошол кезде Жазуучулар союзунун төрагасы элеңиз. 50 миллион рубльду кредит катары сиз алган экенсиз, туурабы? Сизди ушул акчаны жеп койгон деп бир топ дооматтар айтылды. Муну жазуучулар деле айтып жүрдү, андан кийин кече жакында Атамбаев да сизге оодара салды да. Буга кандай далилиңиз бар? Буга мындай болот. Азыр эле сөздүн башында бу Жылкычы Жапиевич айтты. Биз тетиякта эмеде сүйлөп турганда бир батыштын системасында бир жакшы нерсе бар экен. Келишим менен иштейт экен. Келишимдеги нерсени так аткарат экен. Биздин Кыргызстанда уюмдар менен иштеп калганда даже эмгегиңден акысын жөнөлө албайсың. Ал эми батыштын уюмдар менен иштешкенде бул келишимди так сактайт экен деген сөз да. Муну мен эмне үчүн айтып атам? Убактыбыз аз, жетишпей калабыз. Биринчиден мора бу Акаевду Атамбаевду Акаев кысып атпайбы? Бул эки президент кимиси калп айтып атканын, кимиси чын айтып атканын мен азыркыга чейин көзүм жетпейт да. Бирок документке таяналы, ошол жанагы интернеттеги Кубанычбек Жолдошев беле? Кубаныч Жолдошев. Ошол жигиттин материалында мындай деп жазыптыр. Акаев мынтип айтыптыр. После того, как мы выделили средства Союза писателей, Чингис Айтматов для дальнейшего использования передал деньги своему помощнику Атамбаеву дейт. Канча сумма? Азыр аны айтпаптыр бул эмесинде. Потом уехал в Европу послом дейт. Позже он приехал из Европы и сказал, что писателям ничего не выделили, дом писателям ничего еще не отремонтировали дейт. Писатели пожаловались на то, чтобы они получили стипендии и испытывали трудности дейт. А трудность кандай болгонун баары айтты жана. Чингиз Агай пришел ко мне, попросил решить вопрос. Я ему сказал: я вам передал грантовые средства дейт. Грантовые средства дейт. Вы эти деньги для использования ведь передали своим сотрудникам дейт. Өзүңүздүн жардамчыларыңызга бердиңиз, биз гранттык акча бердик деп атат. Но он попросил вернуть эти деньги дейт. Оказалось, что вместо того, чтобы поддержать писателей на заработанные средства, они купили завод дейт. Мына Акаевдин сөзү жанагы азаттыкта жүргөн сөзү ушул. Бул жерде биринчиден Атамбаевдин фамилиясын Акаев түздөн түз айтып атат. Экинчиден грантовый средство берилген деп айтылып атат. Үчүнчүдөн ошого завод сатып алып деп атат. Эми менин мына жазуучулар бири-бирибиздин акыбалыбызды билебиз, жекемдин деле акыбалын билем, бу тынчтыктын деле акыбалын билет. Менин Совет доорундагы квартирам машинемде жок. Чынбы? Жүрөм. Жок, азыр мен тактап алам. Заводтун түгүл. Тактап алам. Бул Атамбаевга берген грант. Менин заводторум барбы? Асанага азыр мен тактап туруңуз. Ал жөнүндө кийин дагы бир жана 50 миллион рубль. Эми ошого келейин. Кредит түрүндө берилген сизге, сиздерге. Мага кредит, мына кредитный договор деп турат. Кредитный договор деген. Кредитный договор дегенди биз мындай болгон ал. Эсир жазуучулар жана 9-съездинде билбейм, сенин эсиңде барбы, бирок жекен билсе керек. Биз Акаевга мен доклад жасап, Чыңгыз Төлөкүч өзү башкарып отуруп, Акаев биздин съездге катышып, анан кызыл папка менен момундай эки неме бергенбиз. Бул кайсы жылдары? Бул ошол 91-жылы жана 28 март, 30 март деп атпайбы? Ошол каттарыбызда айтканбыз. Биз эми жазуучуларга жок деген үйдө иштеген кишилер болуп аткан, биринчиден үйүбүздү жанагы Литфонду куруп келип
бүтпөй калган үйүбүз бар болчу. Анын 90%-ин эме 92 миң гана сомунун иши иштелип, 1 миллионго чукул акчаны өткөргөнбүз. Аны мен да кийин такталып берем. Бирок ошонун 90 миңин Атамбаевдин доорунда кимге жедирбейди. УКСка жедирбейди. Анан бул эме жана 50 миллион рубльден сырткары акча бул, туурабы? Эмеге УКСка түздөн түз элит фонду эсирден келген акча. Билдиңизби? Анан кредитти ошентип биз кат жазганда бир күнү эме Акаев мени чакырып, силердин баягы съезде айткан 2 катыңарга биз контролго алдык эле, мен жазуучуларга ошол кредиттен мындай түз акча бөлгөнгө, жана грантовый өңдөнгөн акча бөлгөнгө болбой атат. Силерге биз кредитни сууда берели. Ошол акчага окат кылып тургула, кийин списание кылсак кыларбыз, кылбасак дагы аман болсо чечебиз деди. Анан ошону менен ал убакта мындай капитализмге атканы мен да жакшы түшүнбөптүрмүн. Анан Коносова деген түшүнсөңүз жеп алмак экенсизди, бардын чөнтөккө салып алмак экенсиз. Балким жеп алмакмын. Анан тиги Союз писатель экөө кол коюп туруп 50 миллион рубль баягы 90 бул 92-жылы Павловский деревянный рубли деген инфляция башталып аткан мезгилдеги 15-20% кетип аткандагы учур болчу. Ошол кредитти алдыктан кайра эркиндик алгандан кийин эркиндик кредитный сууда катары алып, анан биз өзүбүздүн акчабызды киргизбедикпи? Союз бүтүп, өзүбүздүн акчабыз киргизгенде кайрадан Минфин биз менен тиги кредитный соглашение түзүп, анда уже Коносов эмес Шакиров деген министр кол коюп, ошондо мындай деп жазылат: Министерство экономики и финансов согласно пролонгировать срок погашения кредита в сумме 50 миллион рублей, же болбосо мына кашанын ичинде 250 миң сом дейт. 250 миң сомго алмаштырып берген. Сомго алмаштырганда 250 миң сом болуп калган. Жанагы анан выделен октября 92 года Союз писателей из республиканского бюджета дейт. Бул грантовый эмес, бюджеттен берилген акча деп жазылып турат. Анан бизди 3 этап менен 94-жылы төлөп бересиңер деп, 30-июлда бирин төлөйсүңөр, 30 августта бирин төлөйсүңөр, 30 сентябрда бирин төлөйсүңөр, могуш чотко деп туруп, булар бизге дагы келишимге төлөп бердиңиздер же берген жоксуздар? Жок, келишимге кол койгонбуз. Эми ошол Минфиндин каты турат мына монда. Министерство финансов Кыргызской республики дейт. На ваш запрос деп мен запрос кылгам. Министерство финансов сообщает, что бюджетный суда в сумме 250 тысяч сомов, выделенные под строительством жилого дома, создание издательско-типографический комплекс, действительно погашены, поступили текущий бюджет Министерства финансов деп туруп, жана 3 жол которулуп төлөнгөндүгү договор боюнча, жана договор таптак аткарганыбызды, анан алар далилдеп, силердин мойнуңарда акча жок деп атат да. Канча жыл төлөнгөн? Булардын каты жообу 94-жылы 8 ай 94-жылы 13-09-94-жылы 3-10-94-жылы деген документ мына төлөндү деген документ Минфиндин подтверждение турат. Эми туртуңуз. Демек, мен тиги айтып атышкандай бул акчаны жебей, кайра өкмөткө эч кандай ущерб кылбай, ошол акчаны туура түздөн түз Жашчылар союзун уят кылбай, ошол акчаны жашчылар мойнуна карыз Жашчылар союзун кылбай, өзүм ошол убакта жаап, өзүмдү өзүм мактап кеткенмин. Асан ага, эми бул асан жакшылык кылып туура айтып атабыз, жылкычага айтыңыз. Бул мындай. Асакем башында абдан туура айтты. Литфонд сырын тушунда да. Литфонд, атайы фонд Жашчылар союзуна караган. Ооба. Да, сыр кулагандан кийин центральный бухгалтерия деген жоголгон. Барден көп мекемелер ачылды. Анан кийин тиги биздин Кыргызстандагы адайы фонддагы бөлүнүп кеткен. Да.
Мәселен, мында тұрады да, логикалық жақтан алып қарағанда да, бір үй бүле егерде бұзылса сотташады. Анан кейін мүліктер бөлінеді. Ошонда сыр құлағандан кейін жаңағы мүліктердің барын адай фондыға өткен. Адай фонды да мындай логически алса да мындай түшініп тұрады. Бұл болса біріншіден. Екіншіден, менен қорғауыма, мәселен, Атамбай мұқтаж емес. Жоғысы Асакай мұқтаж емес. Мен болғаны өзім білген шындығын айтып өтем. Жаңағы ақша инфляция болды, 250 мың деп өтпай, 250 мың рубльді төгіп берді, абдан жақсы болды тұр. Бірақ осы қойсайын анша ақша қайда жүрді? Кеттім ұршында тұрады. Ал Топас деген жеке фирмаға, Масығылаға кімнің қолыменен кетті? Ақшаға кім қол қойған? Кеттім ұршында тұрады. Ем біріншіден кептен бұрын ошол 50 миллионды мен емне қылдым. Бұл кішінің сұрасының жауап берді? Ошол толық жауап берді сондай да. Мен ал ақшаны селовой деп қояды. Селовой деп қояды. Селовой деген нәрсе емнені жасқан болсоң келишимде. Ошоға жұмшашың керек ал ақшаны. Агер бұл жылқычы жекем айтқандай ал ақшаны мен коммерцияға урдырып ийсем, менің башым кетмек. Ошол пленумда 400% пайда табат болчу. Бұл техника алып қойып, анан тиги пайдадан бизде құр қалтырды. Ошол ақшаны эмне үчүн текереткен жок деген сөздөр болуп, анан менде Атамбаевдин дагы эмеси турат. Мен тиги газетага муну толук жооп бергем. Тиги ал 400% менен процент акчала турган болсоң, кредит банктардан ала албайсыңбы? Кептин баары ушунда да. Селовой кредит болгондукта. Мен ошондо выделены средства 50 миллионов рублей полностью получены и расходованы на приобретение программно-аппаратных средств, на их программного обеспечения и типографического оборудования для Союза писателей Республики деп турат. Көрдүңүз бе? Экинчиден заключениясында, текшергендердин заключениясы болуп. Мынтип турат. Всего имеется оборудование на 247.275 сомдун оборудованиясы турат деп текшергендер ошол оборудованияны көрүп, целый 5-6 киши кол коюп, анан общий сумма 250 миң сомдун недостача 2725 сом гана разница чыкты деп мына 4-5 кишинин Biz sizin dokumentleriniz gördük da siz baya 50 milyon son rubelden emesini ordan taapsız dep düşünölük da biz baya sizdi günölüp dagı жактабайбыз дагы бирок түшүнүп туралы дагы Атамбаев сизди эмнеге күнөлөп жүрөт анан ошол акчанын баарын жеп алган деп. Эми мындай экен да. Атамбаев көп эле кишини күнөлөп атпайбы? Мына Акаевди күнөөлөп атат. Бул 50 миллиондо ал кишинин тиешеси жок, же барбы? Жок. Атамбаевдин абсолютно тиешеси жок. Мен айтып атпайм, жана эки президенттин кармашы же ушун кимиси калп айтып атканын мен самым деле билбейм да. Бул өзү эме тиги Атамбаевди мен актап кеситке де жазгам. Документтердин себеби мен аны эмеси жок кишини, буга тиешеси жок кишини эч убакта эч качан Атамбаев алды эмес. Эки президенттин ортосунда чатакты өздөрү чечишсин, бирин-бири жамандап аткан болсо. Жок, анда жана Айтматовго берилген Акаев аркылуу деп атпайбызбы? Грант. Грант бул Атамбаевга кеткен. Эми гранттын жигин билебизби? Жок, мен мисалы документин көрбөсөм, ага адамды күйгүзбөш керек да. Алмаз Шаршеновичтин мен алгандыгы жөнүндө мен да кесиптерден гана билдим. Анан ушу жанагындай жазып койгондо мага оодарып атышкандан анан жакшылык жеп кетти деп афера заниматься эткен дегенин көрүп атып, менин жиним, мен да кишимин да. Мен дагы укугум бар. Ошондон улам мен азыр юристтерге даярдап атам документтеримди. Юристтер карап чыксын деп атам. Ага мен мындай Тетвереги 1996 жылы мындай нерсе жазылыптыр. Формировалась касса немыслимыми способами, пользует покровительством Рустамбекова в начале
1991 года Атамбаев вдруг стал иллитратором. Тогда Элитфонду через Акаева, который обращался непосредственно к Михаилу Горбачеву, специально для этих целей было выделено 5 миллионов рублей на развитие. Эти деньги плохо были пущены в оборот, принесли немыслимые дивиденды. Бул ошол качанкы жылдары ошо 5 миллионду берген болот, ошо Литфонд түздөн түз берген болот, да? 91-жылы деп атпайбы. 91-жылы. 91-жылы Атамбаев китеп чыгарган, э? 90 бул киши ал эмеси бар экен, мен ошол китептердин эмесин дагы карадым. Тиги титульный лист деген болот. Мына сиз билесиз, туурабы? Титульный листинде мынакей 5 китеп чыгарыптыр. Ошонун книга современной хозяйки, анан знаки зодиака деген. Мындай деп турат, ошол китепти чыгарган уюмдар мындай деп турат. Иллитратурный фонд Кыргызстана деп биринчи жазылып турат. Анан научно-производственный фирма форум деп жазылып турат. Могунда дагы иллитратурный фонд көрдүңөрбү? Иллитратурный фонд Союза писателей деген жок бул жерде. Иллитратурный фонд писателей Кыргызстана научно-производственный фирма форум деп турат. Ошол китептерди форум менен литература фонд кайсы акчага чыгарган? Аны мен каяктан билем? Аны Атамбаев билиш керек да. Бул жанагы эгер могу гестке чыккан материал туура болсо, Горбачевдон Акаев кат жазып атып, Горбачевдон алып берген акча болсо, балким ошого чыгаргандыр. Балким мындай дагы сөздөр бар, мен аны Кудай Атамбаевка күнөө кое албайм. Мисалы кинематографистер союзу деген бар. Алардын муз фонд, кинофонд болгон. Композитор союзунун муз фонд дегени болгон. Художниктер союзунун худ фонд дегени болгон. Биздин Адай фонд деген болгон. Туурабы? Мисалы кинофонд, Адай фонддон, кинофонддон 100 000 эме алган. Тиги өзүнүн долясын алган бир убакта. Ана Ажыбековалар бирөөлөр алып алып, анан чатакташып жүрүшкөн. Эсиңерде барбы? Биз аны сураган жокпуз да. Себеби Элитфонд өзүнчө бөлүнүп, Жашчылар союзунан жанагындай эшигин жаап койгондон кийин Жашчылар союзунун жетекчилери сурай албай калды да. Себеби эмне десе силер мага тиешеңер жок. Мен юридически өзүнчө организациямын. Дагы 60 сурабайсыз. Жана кимдир текшерди деп атасыз? Текшерип селой пайдаланды деп атпайсыз? Максатка ылайык. Ким текшерген ошону? Бул Аскар Акаевдин тапшырмасы менен атайын жашчылар арызданып, аябай чоң. Вот, мен ошого келетем да. Аябай касып, Касымбековдун атынан, Атамбаевдин атынан, Жакиевдин атынан, Садыков 5 жашчы Жакиевтер болуп, кимге Акаевка кат жазган. Анан Акаев буга решение кылып туруп, анан атайын бир бригада келген. Специалисттер кошулган, техниканы караган, анан текшеришип, биздин финансовый состояниябызды текшерип, жана алган кредитибизди текшерип, аягында биздин Жашчылар союзунун пленумунда ошолор, андан башка биздин ревизионный комиссия дегенибиз бар, съезд шайлаган. Экөө кошулуп алып текшерип, анан экөө заключениясын пленумда айткан. Анан пленумда менде документтер турат. Карак десең убакыт алып атат деп. Ошон үчүн мен экөө тең жакшылык 1 сом 7 деген заключенияга, по-моему, марка. Кимдер ал? Ошолордун специальный мини инспекция деген. Менде бир эле суроо бар анда. Мына жерде Кыргыз финансы инспекциясынын справкасы турат. Документал ушул жерде ким калган? Мун это документ. Мына шуну эсиңизге алып койсоңуз, бул чыгат мына. Селовой эмес, ким азыркы счетный палата, мурда финансы экономикалык немеде. Фининспекция мына кандай кылган, кайга которулган, кантип пайдаланган, кандай низасташ бүт ушул жерде турат. Мындай болот да, ким тынчтык. Ал мындай болот. Мен, допустим, Жашчылар союзунун алдында бул акчаны жетирип ийгенде менде жок, маселе анда жок. Мына мен документти гана берип атам, болду. Жана мына мен жанагы документ текшерген документти жок, мына ошону айтып атпайм, ким кол койду деп. Мына ал жерде фининспекция официальный орган болуп атат. Пример. Ана жанагы финансы шакирттин кол коюлдан акталып атпайбы, жанагы төкөлөндү деп атат. А мына ал жерде балекет жазып атпайбы, мына фининспекциянын неме болуп атат мына ал жерде. Маселе ошол жерде турат. Аны
Аны мен ошо достоверностьтү салыштырып коюш керек. Жазуучулардын да эки-үч суроосу бар болгону да. Бул нече жылдан бери талашып эметип келатат да. Ошол жанагы акчага жанагы жеке менчик банкада топоско кимдин колу менен кеткен акчада, акча кимдин колу менен кеткен? Биринчиден, экинчиден, кийин 94-жылдары кайра төлөп атпайбы? Ага чейин акча кайда жүргөн? Акча кимде болгон ошол акчада? Кандай документтер бар? Ошол салынганда жана топос деген жеке фирмага салынган акчанын үстөгү каякта? Айладан которулган. Айланды да. Айланды үстөгү каякта анда. Анан жылкыча үчүнчү суроо айла деген эме ачылган. Аштык дегенде теге Союздун алдында ачылган. Жанагы Жашуулар союзунун астында айтышканда эки издательский комплекс алды. Ошолорду иштеп, монда китеп чыгарып, ал кайда? Ал ошо айла деген жеке фирманы да кимдер иштеткен? Азыр бул анан акчасы кайдан? Макул, мен буга жооп берейин. Азыр убактыбыз тар. Биринчиден Жок, мына жазылып. келишим деп атпайбы? Ошол Жазуучулар союзу ал убакта государственный бюджетте болчу. Анан аны түздөн түз өзү эметкенге укугу жок, иштеткенгечи. Ошол бир чакан ишканалардын алдында ишкана ачкыла деген неме чыккан. Анан биз аны уставын жасатып, ошо уставды түшкөндө Осмон Акын Ибраевич кол коюптур. Жазуучулар союзунун типографиялык борбору деп ачып, договор менен аларга биз өткөзүп берип, акчаны силер бизге техника алып келип бергиле. Могуреки тиги кредитный неме биз аны айланткыла деген эмеспиз. Бизге Жазуучулар союзуна мо бөлүнгөн акчага техника алып келип бер дегенбиз. Алып келген. Алып келген. Мына айтып атпайбы, техника турган деп. Анан техника тургандан кийин биз ал акча жана топос деген ал убакта компьютерлерди саткан Кыргызстанда ишканалар почти что совет заманы келелик жок эле да. Анан Москвадагы бир ишканадан, бир соода борборунан, бир дүкөндөн топос деген. Алар ошолор менен келишим түзүп туруп, акчасын которуп, акча которушта кыйын болгон. Чыңгышев айткан, сейчас не воруй, только дураки и лентяи деп турабы. Анан Чыңгышевдин чечими чыккан ошол убакта. Нефтиден башка Кыргызстандан акча чыкпасын деп. Мына ушундай заман болчу. Анан биз келишим менен мен тиги айла төлөп бересиңер. Кайра жанагы 250 миңди восстановить этесиңер. Анан 1-2 жыл силер иштетип туруп, карастан куткарасыңар деген договор менен. Анан Жазуучулар союзунун юридический, менин Жакшылыковдун менчик организациясы эмес, юридический организация кылып туруп иштеп, анан биздин Жазуучулар союзунун 2 этажында ал иштеп турган. Кийин мен кеткенден кийин жана текшерүү болгондон кийин техниканы Жазуучулар союзунун өзүнүн тармактуу ишканасын өткөрүп берген. Андан кийин анан мен эмне болгонун билбейм. Ал калган. Бир жерден бир нерсени тактап коелучу. Сиз алган 50 миллион рубль менен Атамбаевга айтып аткан акча эки башка экен, туурабы? Шуну түшүндүкпү? Туурабы? Атамбаев демек сизден мурда алган болуп эсептелет, туурабы? Ошол кезде Литфонд Кыргыз өкмөтүнөн акча албай эле түз эле Москвадан барып акча алып келип турган деген сөздөр бар да, туурабы? Анан экинчи да бир түшүндүк айтылып атат да. Союз урагандан кийин ошол союздун Литфонд жана композиторлор союзу дегендер бардыгы ар бир мурдакы союздук республикалардын байлыгын бөлүп берген дейт. Бөлүп берген дейт да. Ошол кезде Литфонд өзүнүн байлыгын Москвадан түзмө-түз алган экен да. Ошол бойдон анын жигин таппай калдык дейт. Киносоюз. Жок, Литфонддагы киносоюздар туурабы? Алганы мен билбейм. Деген сөздөр айтылып жүрөт да. Аны мен каралагым келбейт. Менен документке таянып айтпасам бул деген Литфонддон эле азыркы билишет алар. Эмне алар мурас калды, эмнеден калды, эмне калды. Акча келдиби, келген жок бу. Азыр берип атышат, берип. Эми жанагы китептерди бирге чыгарып аткандан кийин, демек литературный фонд каражат алып калыш ыктымал. Себеби форум менен Литфонд жана китептерди бирге чыгаргандыгы жөнүндө титулный ичинде жүрбөйбү? Аны тиги тактай турган маселе да. Муну мен мисалы билбейм. Ошол кезде убактыбыз аз калды атаң бир. Китеп сатып
байыса болобу эле, миллионер болсо болобу эле. Эми аны дагы эсир курай, бул мындай болуп тур да. Атамбаев 89-жылы кетип атпайбы, элит фондунун жетекчиси болуп туруп. Горбачевдун доорунда иштеп калыптыр да. Перестройканын заманында иштеп калыптыр. Анан жанагындай кокустан акча турса, титульный листинде берки жанагы редактордун даныйлары бар эмеспи? Бул киши 90-жылдан баштап китебин басмага түшүрө баштаптыр. 1 жылдан кийин түшүрө баштаптыр. Жанагы акчаны. 1 жылдын ичинде жанагынча 5 китеп чыгарганга коммерция кылганга мүмкүнбү, мүмкүн эмеспи? Аны бизнесмендер билбесе мен билбейм. Анан экинчиден ошол акчаны эгер иштеткен болсо, элит фонд менен форум. Элит фондда кошо байып кетиш керек эле да. 5 заводду, допустим, элит фонд ала алган жок, жалдыбы? Бул китептерди карап көрсөк, ар 5-6 китеп чыккан, ар бир китептин нускасы 150 миңден 300 миң нускага чейин чыгыптыр. Союз кезинде мындай китептер өтө сейрек чыкчы. Бул китептер менен ошол убакта чоң акча жасаса болмок. Анткени бир китептин баасы кээ биринде жазылып жүрөт 6 рубльдан деп. Ошондо бул жакта 2 миллионго чейин сандагы китеп чыгып атат. 6 сомдон эсептегенде эле 12 миллион болуп кетип атпайбы? Миллион жасаса болмок. Урматтуу коноктор, биздин бөлүнгөн убакыт бүтүп калды аксакал. Эми капа болбойсуздар, биз айла жокта немете албайбыз. Урматтуу телегөрүүчүлөр, 5-де 5 программасын аяктайбыз. Биз эмкиде көрүшкөнчө аман болуңуздар.